Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Областыбыздагы жана дүйнө жүзүндөгү жаңылыктар менен мен Нурлан Сабырбеков тааныштырамын. Кечээ Манас районунун администрациясында каржы полициясынын эмилгеси менен жергиликтүү жетекчилер жана ишкерлер менен биргеликте тегерек стол болуп өттү. Назарыңыздарды кийинки сюжетке бурабыз. Кечээ Манас райондук администрациясында каржы полициясы уюштурган тегерек стол болуп өттү. Бул тегерек столго Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канимет Осмонбеков, УКМКнын Талас областындагы жетекчиси Элзар Сманов, Талас областынын прокурору Гүлмира Кашкарова, Манас районунун акими Бектеналы Дүйшөбаев, Кара-Бура жана Манас районунун каржы полициясынын жетекчиси Бардыбек Султанов, Талас аймактык жүк көзөмөлдөө боюнча жетекчиси Нурдин Ташманбетов жана Манас районунун салык кызматынын жетекчиси Гүлнара Казабалатова катышты. Бул тегерек стол Талас областыбыздын ишкерлери менен суроо жооп иретинде болду. Бул жыйында эң алгач каржы полициясынын маалыматы берилди. Бөлүмдүн ыкчам изилдөө кызматкерлери тарабынан 2017 жылдын 12 айында жалпы 24 экономикалык кылмыш жазуу фактылары аныкталган. Мамлекетке келген зыян 26 миллион 249 миң сомду түзгөн. Бул фактылар боюнча 24 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын 13 миллион 451 миң сому, башкача айтканда 51% мамлекетке өндүрүлгөн. Козголгон кылмыш иштердин 80%, тактап айтканда 13 факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212, 211 жана 180 беренелери боюнча жеке ишкерлердин жана адамдардын салык төлөөдөн четтөөсү жана мыйзамсыз ишкерлик кылуу фактылары боюнча козголгон. Аталган кылмыштар Талас облусунун Манас районундагы чоң капка өткөрүү пунктунун жайгашуусу менен байланыштуу десек болот. Себеби бул пост аркылуу соода кылып, ЭАЭСтен анын ичинен басымдуу бөлүгү Казак Республикасынан товар импорттогон жеке ишкерлер көпчүлүк учурда салык төлөөдөн четтешкен жана жалган ишкерлик кылган фактылар аныкталган. Тегерек столго ишкерлерди кызыктырган жана ушул убакка чейин болуп келген көйгөйлөрүн жергиликтүү жетекчилер, чегарачылар, салык кызматынын өкүлдөрү бардык суроолорго жооп берип, ишкерлерди мыйзам чегинде иштөөнү талап кылышты. Бул убакка чейин Талас областындагы чоң капка постунда мыйзамсыз алынып өткөн жүктөр боюнча мамлекет тарабынан мобилдик топ түзүлүп, иш аракеттер жүргүзүлүп, жыйынтыгында 2017 жылдын январь-декабрь айларында мобилдик топко чоң капка чегара кызматы тарабынан бардыгы болуп 356 маалымат келип түшкөн жана убактылуу унаа токтотуучу жайга токтотулуп, регламентке ылайык салыкты каттоого турган жерине маалымдама алынып келинип, коштомо кагаз толтурулуп, токтотулган жайдан 354 унаа чыгарылган жана анын ичинен 9 унаа 182 тонна уну менен байытылбагандыгынан Казакстан Республикасына кайтарылган. Ал эми 2018 жылдын январь-февраль айларында мобилдик топко маалымат берилген 59 маалымат, же болбосо январь айында 28, ал эми февраль айында 31 маалымат берилген. Мобилдик топко каржы полициясы, майы кызматкерлери жана салык кызматы кирет. Контрабандалык жол менен өткөргөн мыйзамсыз иш аракеттер боло турган болсо, областыбыздын прокурору Гүлмира Кашкарова мыйзам чегинде жаза ала турганын кошумчалап өттү. Азыр ошол закон жөнүндө айтып берели деп атайын, даярдатып келдим. Ал закон боюнча биз укук коргоо органдарыбыздын көзөмөл жүргүзөбүз. Анда биз сиздин укугуңузду коргоп чыгабыз. Жанакындай болгон, сиздер болсо эми бияка келгенден кийин көрүп атасыздар. Биз канча бир нерсени жапсак деле, баягы предпринимательдер башка бир путтарды ойлоп таап атасыздар. Ал эми ишкер Бурмакүл Нарбаева жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлерден убагында салык төлөп жаткандан кийин ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп берүүнү талап кылды. 16-17 жылга мен 1 миллион 700 миңге жакын налог төлөп бергенмин. Азыр мен посттун ушундай туура эмес өтүп аткандыгынан байланыштуу. Хова деген машиналар прицеп менен өтүп аткан. Биз фуралар иштей албай калдык. Тешене 1 айдан бери иштей албай. Биз кантип налог төлөйбүз? Мына недавно 2 жума мурун мен Бакаят районуна 250 миң налог төлөп бердим. Дагы да төлөп берем. Равна кылдылар. Бир теңге өткүзгүлө. Төлөп беребиз. Канча каласа төлөйбүз. Канча каласа биз возможность бар, биз иштейик. Бизге кененчилик бергиле. Биз төлөйбүз деп аткан жерибиз жок. Болгондо бизди өткүзгүлө. Хова деп эсептөгүлө. Көпчүлүк барып коммерсантпы, ишкерби, баарында фуралар бар. Баарында фура. Бир фурага биз 14% кылып атсаңар, силер 14%ти биз ал Казакстанда дагы акча берип келип атабыз. Билесиңер, бизден да жакшы билесиңер. Биз ушинтип барып казактар менен сүйлөшүп, добровольно алып келип атабыз. Подряд берип атат. Биз кайсы убакта чогултсак, ошол убакта алып барабыз акчаны.
бизге да мүмкүнчүлүк бергиле да иштейле. Азыркы учурда чоң капка чек ара өткөрүү постунда ташылып кирип жаткан негизги товарлар кумшекер, ун, жыгач материалдары, көмүр, жер семирткичтер, автоунаалар жана башка керектүү товарлар өтүүдө. Нурлан Саурбеков, Ренат Иманкулов, репортер, Манас району. Бүгүн Талаш шаарындагы Семья супермаркетинде Кызыл Жармай коому Швейцариянын кызыл чырымы демилгеси менен ваучердик талону менен Кыргызстандын муктаж үй бүлөлөрүнө жардам берүүнү максат кылышкан. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Бүгүн Талаш шаарындагы Семья супермаркетинде Кызыл Жармай коому Швейцариянын кызыл чырымынын демилгеси менен ваучердик талон аркылуу Кыргызстандын муктаж үй бүлөлөрүнө жардам берүүнү максат кылышкан. Жазгамал көпчүлүк жарандарга витамин жетишпей келет. Мына ошол себептен муктаж болуп жаткан үй бүлөлөргө ун, май алганга чамалар жетпей калган учурлар да кездештирүүгө болот. Ошол себептен муктаж болгон үй бүлөлөргө ар бир үй бүлөгө 3215 сомдун тегерегиндеги суммага соода кылганга талондор берилди. Жалпысынан алганда ун, май, гречка, кумшекер жана калгандары өздөрүнүн каалагандарын ала алышты. Жалпысынан 125 үй бүлөгө продуктулар таркатылды. Талас области боюнча бул 125 үй бүлөгө берилет. Бүгүн Талаш шаары жана Талас району 15 мартта, 16 мартта болсо Бакай Ата району, Манас району, Кара Бура району. Талас шаарынан 28 адам, Талас районунан 23 адам үй бүлө, то есть Кара Бура районунан 30 үй бүлө, Манас районунан 19 и Бакай Ата районунан 25 үй бүлө алып атат булар. Бул списоктардын баарысын, такталган списоктардын баарысын биз райондук соцзащита аркылуу алынган. Суммасы мына ушу магазинге, супермаркет Семья, бизде 5 магазин тендерге катышты, ошонун ичине Семья магазин утуп алышты. 401.875 сом которулду. Ошого ошо муктаж болгон үй бүлөлөр каалаган нерсесин алышат. Кызыл Жармай коому мындай алгылыктуу иш жасап жатканына шаар тургундары да ыраазы. Алардын катарында өзүнүн ыраазычылыгын Талаш шаарынын тургуну Айдай Андашева айтып өттү. Ушул коомго чоң рахмат, ушу колдоо көрсөтүп атканыңыздарга чоң рахмат. Ушу дайыма бир аз да болсо бизге бул абдан эле чоң жардам. Эми бул мындай жардамдарды муктажбыз деп карап отура бербей, өзүбүздөн да Кудай таалам эми балдарыбызга ырызкы берсин. Ошол чоң рахмат сиздерге колдоо көрсөткөн. Эми интернет жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз. Интернетте адам жүзүнө окшош келбетке ээ болгон ит талкуу жаратты. Иттин аты Иоджи, породасы Ши Цу. Кызык болуп жатса, көңүлүңүздөрдү кийинки чыгарылышка бурабыз. Интернетте адамдын жүзүнө окшош келбетке ээ болгон ит талкуу жаратууда. Иттин аты Иоджи породасы Ши Цу. Чет элдик басылмалардын жазып чыккандарына таянсак, иттин ээси Шанталь Дежардинс буга чейин жандыктын жүзү адамдын келбетине окшошуп кетерин байкаган да эмес. Ал гана эмес, социалдык тармактардагы баракчаларына дагы Иоджинин сүрөттөрүн жүктөгөндө анын жүзүн эч ким адамдын жүзүнө окшоштурган эмес. Бирок социалдык тармактын башкы колдонуучусу окуусунан кийин Иоджини кезиктирип, анын келбетин адамдыкына окшоштурган жана ошол замат телефонуна сүрөткө тартып, социалдык түйүндөрдүн бириндеги баракчасына жүктөгөн. Мен бул сүрөттү кандайдыр бир программанын жардамы менен жасаган жокмун. Өзүм көргөн көзүмө ишенбей, дароо сүрөткө тартып эле баракчама жүктөдүм. Бул иттин келбети чынында эле адамдын келбетине окшош экен деген билдирүү калтырган. Дал ушул колдонуучунун билдирүүсүнөн кийин итке кызыккандардын саны көбөйүп, ар ким өз ой пикирлерин калтырышкан. Айрымдары иттин мындай көрүнүп калышына чач тарачтын салымы чоң экендигин, себеби ал буга чейинки сүрөттөрүндө кадимки иттерден эч айырмасы жоктугун баса белгилешкен. Ал эми кээ бир колдонуучулар иттин ичине адамдын жаны кирип кеткен деген божомолдорун айтышкан. Нурлан Саурбеков, Ренат Иманкулов, репортер, интернет жаңылыктары.